чыгармачылык байланышты чыңдоо максатында уюштурулуп жаткан кыргыз-өзбек маданияты достуктун алтын көпүрөсү аттуу поэзия кечесине кош келипсиздер. Бул өткөн кыргыз-өзбек адабияты достуктун алтын көпүрөсү адабий фестивалга Өзбекстандын Бухара шаарынан Диляфрус Аблукова келген. Ал көп кырдуу чыгармачылык талант ээси, журналист, алпаруучу жана акын, ыр жыйнактардын автору. Бүгүнкү эл аралык иш-чарага ал ата-энеси менен келген. Анткени атасы да, апасы да ардактуу мугалимдер. Кыргызстанга көп жылдан бери келүүнү кыялданып жүрүшкөн. Бул адабий достук аркылуу атайын чакырылгандарына ыраазычылыктарын билдиришти. Mana bugun Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida Makmal kreativ ijodkorlar uyushmasi tomonidan tashkil etilgan Qirg'iz-O'zbek adabiyoti do'stlikning oltin ko'prigi deb nomlangan adabiy uchrashuvga biz O'zbekiston Respublikasi Buxoro shahridan tashrif buyurdik va mana shu uchrashuv men o'ylaymanki ijodiy ishlarimizni nafaqat O'zbekistonda balki qo'shni davlatlarda Qirg'iziston Respublikasida ham keng yoyilishiga o'zbek nomini shu qo'shni davlatlarda ham keng yoyilishiga albatta sababchi bo'lsak, ayni muddao. Кыргыз-Өзбек адабияты достуктун алтын көпүрөсү адабий фестиваль Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Бул иш-чаранын негизги максаты эки өлкөнүн ынтымагын, биримдигин арттыруу, адабиятта тажрыйба алмашуу, чыгармачылыкта биргеликте иш алып баруу болуп саналат. Кыргыз-Өзбек адабияты достуктун алтын көпүрөсү деген чыгармачылык кече, поэзия кечесин уюштуруп атабыз. Буга ушу Өзбекстандын Бухара шаарынан атайын бизге участник болуп, Макмал креатив чыгармачылык уюмуна биргелешип иштешем деп атайын келген коногубузду көрдүңөр. Башка улуттар менен алака түзүп, алар менен достукту чыңоо, чыгармачылык пикир алышуу, бири-бирибизди сыйлоо, урматтоо кирет негизгиси. Чыгармачылык байланышта болуп, мен алардын ырын, биздин ырларыбызды анча-мынча которуп алып, туура эмес болуп калат, туура болуп калат деген ойлордо жүрөбүз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурканбек Турсунбаев студенттик күндөрү Ташкент шаарында өткөнүн, карындашы актриса Кыргыз театры менен киносунун чолпон жылдызы, кылымда бир жаралчу талант Таттыбүбү Турсунбаева менен окуп, Өзбекстандын чыгармачылык инсандарынан билим алып, чогуу иштешкенин эскерип өттү. Өзбек халкынын ошол жолдогу залкар адамдардын тарбиясын алып, мына 5 жыл окуп, мына азыр ошол элге көрүнүп калдык деп коелучу. Анан эми биз көп чыгармачылык адамдар менен таанышпыз, бирге иштеп, бирге жүргөн адамдарбыз. Анан эми бүгүн мына татынакай бир жакшы жөрөлгө болуп атат. Өзүм бир туугандарымды көргөндөй болуп атам. Кантсе дагы 5 жыл оңой болгон жок. Анан эми ошо сапар мына бареке Өзбекстан менен Кыргызстандын достугуна, анын ширелешкен озун бири-бирине болгон бакыт ырыс кешигине дайыма ак жол каалайм. Коомдук бирикме саамалыкка кызуу даярданышкан. Атайын бул күнгө чакан китеп чыгарууга да жетишип, акындардын эки элдин достугун чагылдырган ырларын терип, жаңы жазылган чыгармалар менен толукташкан. Жашчылыгым өттү Ташкент шаарында. Студент болуп билим алган чагымда. Көп дос күттүм биздин өзбек туугандан, төп келишип мамилебиз баарынан. Ал анткени кыргыз-өзбек бир тууган, дини да бир, тилинде бир аз айырма. Кыз беришип, кыз алышып, кубанып, жашап келген ынтымакта дайыма. Ажоолорда ак инедей болушуп, садыр шафкат турушатка окшошуп, эки элдин ынтымагын күчтөнтүп,
карым катнаш, достчулукту күчөттүк. Мына бүгүн сиздер менен жолугуп, ар түр ойду сиздер менен бөлүшүп өтүп жатат салтанаттуу кечебиз. Чыгармачыл биздин ушул мамиле өркүндөсө жакшылыкка жетебиз. Кыргыз өзбек тили илгертеден эле экөө дос болуп келген. Экөө түрк ата тили бирдей. Кыргыз өзбек тили бул Орта Азиядагы эң бир туугандык тил. Мындай көпүрө улана берсин, достугубуз чыңала берсин, тектеш элбиз, бир туугандай жаралган, түп атабыз бир атадан таралган, калың жутту кандаштарым турганда, мен өзүмдү дайым сезем канатчан, сыймыктанам тектешимдин баарына, казагына, өзбегиме баарына, кубат алып жан дүйнөмдү тынчытам, өсүп жаткан ар тараптан шаарыңа. Бир туугандай коңшу жашай берели, ынтымакты биргелешип бекемдеп, тынчтык досу доору өкүм сүрүп ортодо, кыйналбайлы чек араны чечемдеп. Адабий достукка өлкөнүн ар аймактарынан чыгармачыл инсандар келишкен. Алар өз чыгармалары менен бөлүшүп, сыясы кургай элек ырларын окуп беришти. Наскөл областынан келдим. Мына ушул Макмал креатив коомдук уюмдун уюштуруп аткан эки элдин достугун даңазалаган, эки элдин ынтымагын даңазалаган Алтын көпүрөгө катышып аткан, болуп аткан иш-чарага катышканыма абдан кубанычтамын. Деги эле дүйнө элдеринде ынтымак болсун, эки элдин ынтымагы мындан ары күчөй берсин, эки элдин адабияты, маданияты өнүгө берсин. Мына ушуга ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстанда жашаган акындар эле өзүбүздүн ушундай поэзиялык майрамдык кечелерди уюштурбастан башка Кыргыз, Казактан, Өзбекстандан келген акындар менен дагы жолугушуп турабыз да. Бул биз үчүн ушу эки элдин ортосундагы достукту чыңдоо деген максатыбыз болуп эсептелет. Кайда барып, кандай жерде жүрбөйүн, көп улуттун достугуна күбөмүн, жер жүзүндө болуп турса ынтымак, жакшы жашоо эркиндиги дүйнөнүн, кубандырат улуттардын достугу, өчпөй жансын тынчтык күндүн оттору, жер жүзүндө болуп турса ынтымак, достугубуз урабасын болгону. Келди бүгүн тектеш тилдүү акындар, ар биринин өз элинде баркы бар. Жакшы ырлар ак баракка жазылган, мына бүгүн фонтан болуп атылар. Кыргызым мейман дос эл асыл жери, конокко дайым даяр сыйлуу төрү. Чын дилден кучак жая тосуп алам, кош келгиле боордош эл өкүлдөрү. Иш-чаранын жүрүшүндө бирикменин атынан келген меймандарга төптө кыргыз журтчулугубузду даңазалап, ар тараптуу талант менен таалим-тарбия көрсөткөндүгү үчүн жана кылымдардан кылымдарга аздектеп келе жаткан үрп-адат, каада-салтыбызды келечек урпактарга жеткирүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык баракча Аалам алкага аталышындагы төш белги катышуучуларга атайын сыйлык, дипломдор тапшырылды. Бүгүн ушул кыргыз, өзбек акындарынын достук көпүрөсү аттуу чыгармачыл кечеге келгенбиз. Биз көптөн бери ушул бирикме менен чогуу иштеп келебиз. Фестиваль концерттик программа менен уланып, кыргыздын комузунун коштоосунда күйлөр жаңырып, оондуу ырлар ырдалды. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, атайын чыгарылыш үчүн.